Талас облусунун Айтматов районундагы Шекер айылында Чыңгыз Ааламы маданий мемориалдык комплексин куруу жана реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Долбоор мамлекет башчысынын тапшырмасы менен өлкөнүн республикалык бюджетинен каржыланып, жалпы баасы 150 миллион сомду түзөт. Түзүлгөн башкы планга ылайык бул комплекстин аймагында Чыңгыз Айтматовдун жаңы үй музейи, заманбап кинотеатр, китепкана жана келген коноктор үчүн ыңгайлуу мейманкана болот. Комплекс жалпы 15 гектар аянтка салынып жатат. Учурда бетон куюу жумуштары аяктап, курулуш монтаждоо иштери кызуу жүрүүдө. Башкы план боюнча стелланы тургузуу, жашылдандыруу, унаа токтотуучу жайды иретке келтирүү жана түнкү жарыктандыруу иштери аткарылууда. Белгиленген планга жетишебиз, график менен эле кетип баратабыз. Азыркы учурда ошо музейдин каркасы туруп жатат. Ички отделкаларына киришебиз. Буюрса жакында. Благоустройство боюнча фонарлар коюлуп атат жана жер астындагы ошо освещенияга электр чогулкулары толук түрдө ташталып бүткөн. Жана өзүңүздөр көргөндөй брусчатка бир 60% өтүп калды. Амфитеатр толугу менен бүттү. Тегерегинде жана жашылдандыруусу гана калды. Андан башка беседкалар, скамейкалар коюлуп калды. 60%. Бул жакта дагы бир 40% бар. Жана чакан архитектуралык формалар, мисалы айта кетсек, бул жакта Исмаил Мүнкүрү деген алардын да каркасы туруп калды. Болгону ошо сырткы облицовкасы калды. Музей курулуп жатат, крышасы жабылгантат, дубалдар урулуп атат. Амфитеатр болсо бул жакта. Азыркы учурда сахнасынын навеси тургузулуп атат. Ар кандай иш-чара болгондо боз үйлөрдүн ордулары даярдалып атат жана чакан архитектуралык формалар Исмаил Мүнкүрү деген Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан алынган жана бул жерде тең ортодо Чыңгыз Айтматов чыгармасынан алынган Кызыл алманын макети орнотулат. Ушул жерде бул ушу комплекстин чок ортосу болуп эсептелинет. Азыр болсо тегерек четинде скамейка отургучтар болот. Азыр гранит таштары жабыштырылып атат. Үстүндө скамейка, ортосу жашылдандыруу жана кызыл алма болот. Андан сырткары бул жакта кирип келатканда арка болот. Аркадагы буюрса бир 10 мүнөт ичинде орнотулуп бүтөт. Анда дагы Чыңгыз Айтматовдун жазуулары жана сүрөттөрү жасалат. Конок үйдө ушул многофункциональный комплекс деп коет, ошо музей жана ошонун ичинде эле бирге конок үйлөр болот. Кинозал болот, конференция залдар. Жалпы чогуу бир зданиянын ичинде болот. Толук түрдө бардык эмеректери, бардык жабдуулар менен жасалып жатат. Курулуш материалдары жетиштүү эле, бардыгы Борбор каладан келет, Бишкектен бардыгынын сертификаттары бар, талапка жооп берет. Жумушчулар дагы ошол жумушка жараша жетиштүү. Бул жер өзү эки этаптан турат негизи. Биздики мурда Чыңгыз Ордо деп айтылган, ал бул жагы Чыңгыз Ааламы болуп кетет. Биздин жумуштарыбыз Чыңгыз Ордодо негизи. Бул жакта биздин негизги жумуштарыбыз брусчатка, благоустройство. Газондорун тигебиз, бул жактан гүлдөрүнү, ошолорду өстүрүп беребиз. Освещенияларını койгонбуз, бир сыра тестовый кылып иштетип көрдүк, иштеп атат. Эртең уже ПНОлорго месталарын дайындап койдук. Эртең электр келип туруп, полностью иштетип берет. Основной брусчаткаларыбыз бар бул жактан. Ошол жумуштар анан артында бизде кенеге стеллабыз бар. Даярда алар? Аны Бишкектен даярдап атышат. Буюрса 15-июлдарга даяр болуп калат. Даяр болуп калдык уже озелененияга. Анан бул жактарын таратып атам, уже газондорду себип дайындайбыз. Бир жуманын ичинде башарып бардыгын жашылдандырууга аракет кылабыз. Могул жакта гранит таштарыбыз, булар мурда 2018-жылдары коюлуп кеткен. Азыр сынган жерлери көп. Ошолорду переделка кылып Курулуш монтаждоо иштеринин ар бир этабы текшерүүдөн өтүп, Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө. Негизги жумуштар 1-августта бүтүп калаары мерчемделген. Келечекте бул комплекс аймактагы архитектуралык кооз жайлардын бири болот. Бүгүнкү күндө ошо 150 миллиондун 60% акчасы уже сарпталып калды, жумуштар аткарылып калды. Ар глобальный деле стройка жок, музей эле. Основной жанагы ошо чоң жерди жашылдандырып, суугарып, анан освещение да.
сууга тиштердин баардык трубалардын баары уже салынып калган, дайын. Освещение тоже дайын болуп калды. Эми благоустройство эле калды, майда чүйдө жумуштар эле. Жумуштар ошо негизи октябрда договор түзүлгөн, но жумуштар аба ырайына байланыштуу марттардан кийин башталды да. Ошол себептен азыр баягы жайыраак болуп аткандар. Но буюрса 1-августка чейин жумуштардын баары бүтөт. Специальный бир группа атайын иштеп атат. Ошонун баардыгын тууралап тактап, жананча жерди өзүңөр деле көрдүңөр, тегистеп түстөп, ошону көркүн чыгарып, ал деле оңой иш эмес деп ойлойм да. Архитекторлордун бул жагынан өтө эле эмгеги зор да. Чыңгыз ааламынын курулушу жазуучунун кичимекени болгон шекерликтерди өзгөчө кубантууда. Анткени бул комплекстин курулушу мындан 10 жыл мурун эле башталган, бирок ушул убакытка чейин иш жылбай токтоп турган. Башында башталган бийиктик строй башталган фирма эле. Бул жерде эки фирманын жумушу баягы параллельно жүрүп келатат да. Азыркы күнү көрүп атасыздар, благоустройствосы боюнча жумуш бир 65%га жетип калды. Азыркы убакта Талас облусунун Шекер айылында Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү Чыңгыз ааламын сүрөт бетине түшүрүү үчүн 4 күндөн бери жүрүшөт. Ал эми менин аркамда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын эстеликтеринин айкелдери турат. Айылга кеткен жол Аламдан эмес, айылга кеткен жол Шекерден башталат экен. Аябай ыраазы болуп отурам, момундай жакшы эке комплекс күрүлүп атыптыр. Анан кийин менен ушул айылда Манас чокусу менен Чыңгыз ата чокусун көрүп алып, мен 2-3 күн 2 сүрөт тарттым ошо чокуларды эле. Манас ааламында жүрөм, Чыңгыз Айтмат ааламында жүрөм, эле чарабаларын окуганбыз, кинолорун көргөнбүз. Анан менен ушул жерде дүйшөнүн мектеби болуп, мындай караганда эле проект аябай жакшы кенен экендигине, тиякта театр өзүнчө болгон атыптыр, могу жерде музей болгон атыптыр. Бул деген гениальный художник Чыңгыз агабыз. Анан эң сонун сөз жок. Анан Кудай берсе бүтүп калса ушул жерге келип, жакшы впечатление болуп атат. Жакшы эргө менен иштеп атабыз. Маймакка чейин барып келдик баягы. Маймакка барып алып, Майсалбек эске түштү дегендей керемет эми. Анан эмнеси кызык, көчө Ак үй деген бар экен да, жана пайгамбар түнөп кеткен жерге Ак үй деп куруп коюптур дөңдө. Кечинде ошо жаан жаап атканда ошону авиациясы сүрөт тартып атып, анан жаан өтүп калса 3-4 кыз келди. 5-7 класс окуган кыздар экен. Эмне кылып жүрөсүңөр деп атсак, биз китеп окуганы келдик. Анан кызыгып, эмне китеп окуп атасыңар десем, ошо бирөө Саманчынын жолун окуп атабыз дейт. Бирөө ошо Чыңгыздын китебин аябай сонунда баягы керемет. Айтматов Залкар жазуучу гана эмес, ал кыргыз рухунун добушу. Чыгармалары аркылуу адамзаттын максат мүдөөсүн, ааламдын түрдүү боекторун, инсандын майтарылбас эркиндигин жана үмүтүн айкын чагылдырган. Андыктан Чыңгыз ааламы комплекси улуу жазуучунун баскан жолун жана келечек муунга калтырган мурасынын масштабын айгинелеп турушу абзел. Мурункусу Чыңгыз Ордо болчу деп айтылган. Анан Чыңгыз Ордо болгондо Чыңгыз немеде сәл мындай чаган болуп калат экен да. Анан ошодон ушундай неме айтылды, ааламы деп. Эң эле сонун болду. Мына рас аалам болгондон кийин албетте кенен болуш керек бул жер. Элдер бул жерде эми эң ыйык жер болот. Дүйнө жүзүнө коюлган эстеликтер, эскерткичтин баардыгы бир тең. А мунугу жер бир тең болот. Сокурдун тилегени эки көз дейт. Бул эми таа болгус нерсе болду да. Варшавада, Польшанын борборунда ушундай болуп аткан экен. Телевидениени көрүп калдым да. Чыңгыз менен жолугушуу болуп атыр ошол убакта. Ошол жакта эми карап отурсаңар, Европа элинин каймактары чогулган ошол жерге. Эми Чыңгыз атабыз сүйлөп атканда чымын учканы, мына ушунчалык ынтаа менен угуп атат да. Мына адамдын деңгээли деген кандай? Мына биздин деңгээлде ошого көтөрүлүшүбүз керек бизде. Бул долбоор аймактагы туризмди өнүктүрүүгө жана ошондой эле жазуучунун мурастарын даңазалоого багытталган жайлардын бири болуп калат. Анын курулушу ушул жылдын август айында, тактап айтканда, өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө.